Кененбаева Анара Абыкулова Чынараны 2009-тан бери жакшы билем. Мен дагы ошо жер боюнча алданып калып, 4 кишиге участок берем деп коюп, ошо мен дагы бирөөгө акчамды берип алданып калып, анан кийин Абыкулова Чынара менин Асыл Ой коомунун жери бар. Ошол жерге бир документ залогко койсоң, мен ошо 4 участокты берем. Анан кийин 1 гектар жерге клиент таап берсең, 1 гектар жер берем деген да, мындайча айтканда 17 участок берем деген. Анан мен 2010-жылы залогко койдук. Сиңдим үйүнүн кызыл китебин. Анан кийин аны 2011-жылдан баштап акча төгө баштадык гектарга. Гектарга акча төгүп, 2013-жылдын ноябрына чейин төктүк да. Гектарга акча төгүп, $15,800 төктүк. Ал мага 17 участок берем деген, 11 участокка доверенность берди. Анын 5-өсү эле бар, калган 6-оо башка менен кийин дагы Чолпон дегенге саттыр. Чолпон азыр фундамент куйдуруп, ал участоктор жок. Ошентип мен дагы күйүп атам. Сиңдим үйүн $13,000 сатып берген документин жасатып, менин гектарга төккөн акчам да жок, жерден да жок. Ошентип аябай кыйналып атабыз азыркы учурда. Бийлик органдарына кайрылганбыз былтыр. 14-жылы Орозодон кийин август айларында кайрылдык го. Кайрылганда Барчын деген келине Ленский роудда следователь болуп иштейт экен. Ал делону өтөп жапты да, кайненесин качырып берди, келип мени оскорблять этип, ошо суракка алып аткан баягы Мурат деген следователь бала сурак жүргүздү да. Ал учурда ошондой болду, анан 1 жыл качып жүрүп, өткөн жумада март айынын аяк ченинде кармалган экен. Чуйская областной прокуратурадан Владимир Ким деген бала следователь очень ставка кылды дагы, сурап туруп, аныкын баарын туура кылды дагы, ошо менен эчтеке жыйынтык чыккан жок. $25,000 берип чыгып кеттим, азырмактанып дагы эле жер сатып жүрүптүр. Дагы кошумчалап кете турганым, мага окшоп гектар алган, Чынарадан гектар алган, акча төккөндөр да күйүп жүрөт. Себеби аларга саткан жер контурлардагы сот канча 1 гектар жерби же 2 гектар жерби, аны дагы кайра сатып берген башка кишилерге. Дагы эле ошентип сатып жүрөт. Ошентип Чынарадан күйгөн, Абыкулова Чынарадан күйгөндөр болсо, ошо бизге окшоп кайрылса. Мен Ашрахманова Фатима. 2005-жылдан бери Асыл Ой коомунун мүчөсү болуп жүрдүм. Биз 6 киши болчубуз. Ошондо бизге Бакиевдин убагында бөлүнгөн жерден эчтеке тийбей калды, Агөргөдөн. Анан каякта жер берилет экен деп мэрияда жүрсөк, мэрияден айтты, бизде жер жок деп. Анан ППСтин жери бар дегенден кийин Кыдык дегендин фамилиясын билбейм, ошонун коомунда боз үй тигип 2 жыл жүрдүк Каражыгачта. Акырында андан эчтеке болбойт дегенден кийин Данияров Сөнүптүн жери экен, бул жерде болбойт дегенден кийин биз кайра Кудайбергенден берип атат дегенден кийин Кудайбергенге келдик. Анан Агыргөдөн бөлүндү биздин коомдон 8 кишиге. Мага берилген жок андан дагы. Ошо боюнча Абыкулова айтты, мына мен азыр ким деген Тайыров деген депутат мага калтырып келген жер, мына кийин ППСтин немесине өтүптүр. Биз тиги ар бир үй бүлөнүн немесинен отказ кылып соттон решение болгон жерден 50 гектар алдык, эми саткыла деди, ар кимдир 2 гектардан деп. Анан кезде эл көп ишенч эмес. Ал бизге картасын көрсөттү, мына алып атат деди, даже Муктубек Арстанбеков алды деп баарын эле айтып атты. Жер калбай калды деп. Акырында бизге бөлүп берген, кагып алган, мен 2 жер алгам, доверенностьта жазылып жүрөт. Ошолордон бирдей жер жок. Биздин коомдон 2 эле киши бир четтеги неположенный жергепти экөө гана салыптыр. Ал 2-жыл болуптур. Бакыт салыптыр, анан Калиса деген салыптыр. Анан мен быйыл доголап бардым, акчаны бербейсиң деп, 2 сиңдимдин доверенностьтары бар болчу, распискасы бар болчу. Бакыт жарымын берип, Бакыт Чынара жарымын бермек. Жок жер дейт. Бала кандай жер калган жок. Басып алышты, Чынара бир эме дегенге сатты дейт. Чынарабы аты ким? Чолпон дегенге сатып берди дейт, гектарлап сатып берди. Анан да бирөөлөргө сатып бердик. Анан бар күнү эле телевизордон айтты го, бир кемпир, мен Чынара деген Абыкуловадан 3 жер алдым эле, азыр бөлөк кишилер салып алыптыр деп. Ошондой бирөөнө сатып, алдамчылык жол менен бияктан прокуратурадагы делосын караган жок. $25,000 бериптир. Мен эч кимден коркпойм, бир Кудайдан корком.
Азыр ойнап жүрөт, төлөө берип кайра жерлерди бөлүштүрүп. Бизде закон деген иштебейби? Мына мен НБТден деле сүйлөдүм. Астондай берилген акчаны болгонун болбой эле жөн эле үстүнөн эле жазып коюптур. Ошон үчүн чындык каакта болот, качан болот? Биз ошол Абыкуловага бир кандай бир чара көрүүнү сурайбыз. Каным алып, кайра жалгыз өзү анараны жалгыз өзү же адвокат жок, ал адвокатын алып келип туруп, эчтекени мойнуна албай туруп, домашний арест кылдык дейт, арест эмелеп полностью чыгыптыр. Анын келини де прокурор немеде иштейт экен, тергөөчү болуп иштейт. Кудасы органда иштейт экен. Коррупция, коррупция.